Мына ушул булакты ким ушундай кылса дагы сооптун астында эле калыптыр да. Атасына рахмат, ушул булакты оңдоп түздөп эл пайдалансын деп ушундай кылып жасап койгон адамга. Биз ушул жерден кичинебизден тартып бала кезден баштап эле мына жолдон мал айдап өтүп, чуркап өтүп, ойноп өтүп кетип атып эле ушул жерден жата калып суу ичип, булактын суусун ичип чоңойгонбуз. Азыр эми мал айдап өтүп кетип атып карасам, мына ушундай сонун кылып булакты оңдоп түздөп коюптур да. Анан сүйүнүчүмө ушул сиздер менен дагы бөлүшүп коеюн деп ушул видеону атайын тартып койдум. Бул булак өзү мына жерде эле турчу эле, илгертен бери эле бар эле, жолдун чекесинде мал тебелеп эле ушундай жерде эле мындай болуп эле жатчу эле. Бирок бул булактын суусун ичкендер билет, ичсең тишиңи какшатып, оозуңу какшатып, аябай муздак мээни сергитиге турган булак эле да. Мынаны карасаңыздар, атайы цементти алып келген, атайы келип ушундай кылып оңдоп түздөп кеткен да. Буну эми кайсыл маалда оңдоп койгон, түн оңдогонбу, эч ким билбейт экен муну. Азыр мына жерде өткөндөрдөн сурасам, билбейбиз дейт ким оңдогонун дейт. Кыскасы бул жакшылык кылам десең, элге бир сооп иш кылам десең, сооп иш кыла турган иштер толтура да. Жөнөкөй көрүнгөнү менен анча адам кылбайт бунучу. Бул жерге качан цемент алып келип койчу, буну эми эл жөн эле иче берет деп ойлойт да. Анан ушул жерге убактысын бөлүп, цементти алып келип, мына ушундай булакты жаап, үстүнө пырсыр түшпөсүн деп, элдер таза суу ичсин деп, мына ушундай кылып оңдоп коюптур. Эми менин айтарым ушул айыл, өзүбүздүн айылдын атынан, өзүмдүн атыман чоң рахмат айтам ушул булакты оңдоп түздөгөн адамгачы. Бул булакты ким оңдогон болсо, ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Биздин рахматыбызды угуп кичине сүйүнүп алсын. Эми бул ишти кылган адам, бул булакты ушундай кылып жапкан адам чоң иштерди кылган эле адам болсо керек. Bundan da чоң иштерди кылган адам болсо керек. Жөнөкөй адам кылбайт буну. Кыскасы, чоң рахмат ушул адамга. Биз дагы ошого окшогон элге пайдалуу иштерди кылганга аракет кылайлы туугандар.